Ой, али ойлоно элекмин. Жок, билбейм, мурункулар эле келататтан билбейм. Мен ал суроого жооп бериш мен үчүн өтө кыйын. Эми мисалы үчүн бир жаңы бир жүздөр келсе ошолор үчүн голосовать этет элем. Билбейм, мен шайлоого катышып көргөн эмесмин. Быйыл биринчиси болуп атат окшойт. Көрөбүз го эми карап өздөрүнүн пландарына жараша өз каалоосу менен бир шайлайбыз бирөөнү. Эми бул жөнүндө билбейм, мен ойлоно элекмин, азыр ачыгын айтсам. Парламенттик шайлоодо мен ошо Ыйман Нуру партиясын ошону колдойм. Себеби анын көп мындай программалары жагат деги эле. Калганын өзүңөр деле телевизордон көрүп жүрөсүңөр да. Ошо. Мен ишенип мынау партияга деп деле айта албайм. Азыр мен ишене турган деле нерсе болбой калды. Себеби биз ушу келип аткан парламенттерге ишенип жүрүп жүдөп бүттүк өзү. Тажап да бүттүк. Канча бир аттарды берди буларды. Чим кириктеди, эми какырыкка барышы мүмкүн. Ана ошондой болгондон кийин мен ойлойм, булардын эч бирин ишенүүгө болбойт. Мына кечээ күнү эгерде биздин президентибиз бардыгын оң жолго койду, аракети мүмкүн жакшы чыгар өзүнүн оюнда. А бирок кечээ жана Бекенин Кыргызстан деген партия октябрда талкаланды. Кечээ Биримдик деген Кыргызстан деген партияларды ушуларда списокто турду да, Азамат деген турду, Алмамбет деген турду, мисал айтып атам. Ошолорду списокто туруп белгилүү бардыгы билет. Давайте сен жөн укта деп койсо болот деди да. Жок, аны неметкен жок. Бул бир деп койгуз. Экинчи биздин жүрөк өйткөн нерсе, жанагы парламентке шайлап атканда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы деген аял, жана Шайдылдабекова Нуржан дегенди. Бул канча нерсени иш кылды. Депутаттар айтып атат, мунун моралдык укугу жок деп атат. Жок. Кайра эле ошо кишини канча айткан, демек бу жерден адам бир ой кетет да. Значит, бул жерде бир иш бар деп. Болбосо эми эл үчүн иштебеген нерсени, коомчулукту жанагы мамлекеттик төңкөрүштү жасашка себепкер болгон нерсени эмне кармап отурат? Эмнеси менен ыйык иши? Вот мен ошо, мен өзү азыр Таластан келген адаммын. Ал жердеги элдин ичиндеги айтылып жаткан пикирлерин айтып атам. Чыны азыр деле толук эметет элекмин. Бирок көрүп атам, угуп атам. Ал жакка мен эч кандай тиешем жок, кызык калыптырмын вообще. Шаршембек Абдыкеримов. Кыргызстан партиясынан. Эми ал боюнча мен биометрикалык паспортум жок, ошончо мен шайлай албайм. Эми мен өзүм кимге шайламакмын? Ата Мекен партиясына шайламакмын. Анан Адастан Бекешев жагат.